Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги цензурасыз маекте баштап отурабыз. Ал эми бүгүн жаап жашырбай кененирээк сүйлөшө турган тема бул азыркы тапта омбудсмендикке талапкер болуп жаткан Атыр Абдрахматованын ишмердүүлүгү. Ушул омбудсмен катары кандайча көрсөтүлүп калды? Эгерде эртең ушул биздин укугубузду коргоо жаатында эң башка адам боло турган болсо кандай иштерди алып барат? Жана ошондой эле буга чейинки иш аракеттер тууралуу да сөз кылмакчыбыз. Куш келипсиз. Азыр биз жаңылыктарды карап атсак, ошол жалгыз талапкер сиз болуп атасыз. Ошол омбудсмендикке. Анан мындай карасак, ошол фракциялар көргөзүп атат. Фракциялардын арасында биз кайсы бир деңгээлде бийликчил деп атап келебиз, кайсы бир деңгээлде оппозициячыл деп атап келебиз. Бардык эле фракциялар көргөзүп атат. Анан биз билчүбүз да, бир фракция көргөзсө экинчиси каршылыгын көргөзүп жолу ушундай. Анан кийин бир ооздон, бир добуштан көргөзүп аткандай. Эми мындайча айтканда, эртең буйрутса, эгерде баардыгы көргөзүп турган болсо, эртең көргөзүп кала турган болсо, жалпы отурумда анда колдочу эле болот. Орустар айтмакчы 5-5 омбудсмен болуп турасыз. Анан суроо ушундай болот да, алар кандайча сизди көргөзүп калды, сиздин талапкерлигиңизди тандап калды, же баягы өзүңүз талапкерлигиңизди алып чыктыңызбы, жолу сиздин талапкерлигиңизди кайсы бир адамдар түрттүбү? Кандайча башталып калды? Рахмат чоң. Негизи мен акыйкатчыга буга чейин 2 жолу шайланууга аракет кылгам. Бир жолунда Бакыт Аманбаев шайланып калган. Анан кийин экинчисинде 2015-жылы болгон окуя. Анда ал кездеги оппозициячылдан конгон Республика Ата журт фракциясы менен жылдырган, көрсөткөн. Ошондо 46 добуш 3 тур болуп, 3 турда тең мен алдыңкы добуштарга ээ болуп, 3-үнчү турда жалгыз калгам да. Анан кийин ошондо 46 колдоо тапкам добуш. Анан 5 бюллетень жараксыз деп табылып койшканда, бирок 51 добуш менен акыйкатчы шайланмак да. Ошондо ошол 5 добуш менен тагдыр чечилип калган, албетте. Анан ошол жылы тилекке каршы ошол шайлоо күнү 10 декабрь болгон, түнкү 10го чейин. Анан бир күн өтпөй эле атам түшүндө ошо мага кайгырып атып, атам кайтыш болуп калган да. Анан менде ушундай коркунуч, мындай кандай десем, сактануу сезими калып калган экен. Андан сырткары билесиңер, кийин мен ошо шайлоо жаатында да 15-20 жылда жүрөм, коомдук саясий иштерди аралашып, анан кийин өзүм юрист катарында анан өзүм талапкер да болуп көрдүм да. Анан Борбордук шайлоо комиссиясында 2016-дан 2020 жылга иштедим. Анан кийин ал жерден дагы мен башка пикирде, башка позициядагы адам катары, көбүнчө оппозициячыл, нуктай болуп калдым. Ошондон улам ал жактан да 4 жылдын ичинде ошол 2016 жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда, референдум болгондо, 2017 президенттик шайлоо болгондо, анан 2020 мынакей чыр жараткан шайлоодо дагы мен ошол шайлоону жокко чыгарганга мыйзамсыз экенин ачыктап, жанакы андан сырткары эсиңерде жергиликтүү кеңештерде шайлоо атканда ошондон 1,5 жыл мурак жагандай 1,5 миң адамды бир батирге прописка кылып, мыйзамсыз иштердин баарын ачыктап келгем да. Көбү нерсе ошол журналисттер менен иликтөөлөрдү ачыктап аракет кылганбыз. Анан ошондо дагы мындай башка 12 мүчө болсок, 12 мүчөдөн кээде көп учурларда жалгыз калып калган учурлар болгон да. Ошондой суроолорду көтөрүп атып. Албетте тилекке каршы мамлекет бийлик тараптан ар кандай коркутуулар, ар кандай кылмыш ишин козгогонго да аракет болгон да. Анан негизи күчүн көргөзгөндө бийлиги тилекке каршы. Анан 2020 шайлоону жокко чыгарып, мыйзамсыз экенин далилдегенден кийин анан өз ыктыярым менен кетип калбадым менчи. Анткени иллюстрация болобу болбойбу деген чоң суроо болуп калган да. Иллюстрация болуш керек негизичи. Анан ошол бүт менин тажрыйбам, ушуга чейинки келген тажрыйбам тилекке каршы, ушул менин дагы ушул юрист катары да өзүмдүн укугумду билем, элдин укугун коргоп келем, колуман келишинче. Бирок баары бир мамлекеттик органдарга болгон ошол коркууну, анан ишенбестикти калыптандырып койгон да. Анан азыркы учурда мына ушундай бир мезгил болуп атат, мындай сыноо өтө турган мезгил өзүм үчүн дагы. Октябрда мына жогорку кеңешке бир мандаттуу округдан чыгып 3-чү болуп келдим, 17 талапкерден кайтадан шайланбай калдым да. Анан кийин азыр акыйкатчыга аттанганын бирден бир себеби ошол административдик ресурс болобу, бийлик болобу, мамлекеттик органдар болобу, негизи ошол системадагы болгон 30 жылдан бери калыптанып калган адат да булчу. Элдин кызыкчылыгы үчүн эмес. Бир топтун же болсо бир адамдын тескери өзү үчүн эле мындай эмнеге өнүкпөйбүз, алар өзү үчүн эле ошол өзүнүн жылуу ордун сактап калыш үчүн иш кыла беришет да. Ошон үчүн биздин тагдырды бүтүлө чечип кете беришет, байкашпайт да. Аркасынан канча адамдын убалы бар да. Анан кийин ошол сезимди мага азыр абдан маанилүү болуп турат. Ошол сезимди жокко чыгаруу да, жеке өзүм үчүн. Анткени мындан аркыдагы өзүмдүн ушул ишимди алып барууда эгерде ишенбестик болсо абдан кыйын болуп калат экен да.
кайтадан эле аракет кылып көрөм, кайтадан эле аракет кылсам, адилетсиздик, чындык, мыйзамдуулук болбосо кайтадан эле артта калып калат экенсиң деп. Эми азыр ушул Анан ошонун аркасы менен аттанып бардык 5 фракцияга бердим. 6-альянс фракциясына берген жокмун, анткени эми депутаттардын көбүн тааныйм да, менчи канча жылдан бери коомдук саясий иште даярдап жүргөндөн кийин алдын ала маалымат тактап, ошол альянстан алар өзүнүн мурда сүйлөшүлгөн саясий бир сүйлөшүүлөр бар экен. Ошон үчүн калган 5 фракцияга бизде чечим калына элек дегендиктен 14 февралда барып баарына тапшыргам. Альянста кандай сүйлөшүүлөр бар экен? Аларда деле алар өздөрү жооп беришер, бирок алдын ала ошол өзүбүз сүйлөшкөн адамыбыз бар, талапкерибиз бар дегенден макул деп, анда мен силерге эме жолтоо түзбөйүн деп мен калган 5 фракцияга бердим. Андан кийин албетте ар бир фракцияда өзүңөр биздин муундун арасынан чыккан жаштар бар. Мени түшүнгөн, мени буга чейин кылган иш аракетимди түшүнгөн, колдогон адамдар бар. Анан командабыз менен ошол өзүбүздүн дагы жаш өзүмдүн командаларым адамдар менен баарыбыз ошол отуруп сүйлөшүп, фракцияларга берип, фракциялардан ошол бара турган максатымды, эмне иш кыла турганымды айтып, ынандырып, 4 фракциядан чечим алганга жетиштим. Чечимди бирок өзүңөр билесиңер, омбудсмендин шайлоосу жашыруун өтөт. Мындайча айтканда ар бир депутат бюллетенге өзү бар же жок деп туруп, урнага салып, анан жыйынтыгында чечилип, ким омбудсмен болгондо белгиленет. Ооба, анан кийин фракцияларга негизи 3-4 талапкер берген экен. Мен билишимче Момунов деген киши, Турсунбек Акун, андан башка дагы адамдар беришкен. Ар кандай кыймылдар да беришкен. Анан кийин ошолордун арасынан 4 фракцияны көндүрүп, ишендирип чыктым да. Бирок жашыруун добуш берүүнүн аркасы менен жалпы жыйындан чечим болобу, колдоо болобу, болбойбу, бул чоң суроо. Анткени мен дагы деле кээ бир адамдарга, кээ бир саясий күчтөргө ыңгайсыз адаммын да. Эми азыр демек бүгүнкү күндө сиз жалгыз талапкер болуп атасыз. Эми жогорку кеңештин ошо талаптарын кое турган болсок, 24 февраль күнү тагыраагы бүгүн сиздин талапкерлигиңиз каралыш керек болчу. Азыр ушул маалда каралыш керек болчу. Бүгүн каралат азыр. Эгер карала турган болсо, сиз ал жакта болушуңуз керек болчу. Комитет өзүнүн чечимин 2 күнү чыгарды да. 2 күн чыгарды, кечээ байрам күн болуп калды. Андан кийин комитет, мен билишимче, Иман Нур менен альянс өзүнүн талапкерлерин көрсөтүш элек. Андан кийин теңдик, тең укуктуулук болуш үчүн бардык фракциялар укуктуу да 3 талапкерге чейин көрсөткөнгөчү. Анан ошол жалпы ушундай чечим болгон окшойт, жогорку кеңештин ичинен бардык фракциялардын көрсөтүүсүнө мүмкүнчүлүк берели депчи. Демек эки фракциянын дагы талапкерлери же өздөрүнүн талапкерин алып чыгат, же сизди колдоп, анан кийин барып шайлоого барат. Демек кийинки аптада буюрса Кыргызстан жаңы омбудсменди болот. Эми маселе мындай. Биз омбудсмен деп билгени менен ал институтту биз жөнөкөй адамдар билбейбиз. Аны баягы саясатчылар, жолбуз ошол юристтер, коомдук иш менен жүргөн активисттер билбесе, көпчүлүк карапайым эл аны билбейт. Ошол эле айылдарда болобу, шаардын ичинде деле. Эми омбудсмен институтун кантип өзгөртүп, реформалап эмне кылам деп ойлойсуз? Эгерде эртең сиз жетекчи болдуңуз. Рахмат, абдан жакшы суроо. Негизи мен үчүн даже азыр талапкерим көрсөткөндө бардык тараптардын башында белгилеп кеткендей, бардык тараптардын, бардык күчтөрдүн консенсуска алып келиш максат болчу да. Анткени консенсуска келбесе, мен анда талапкерлерим алып койгонго даяр болчумун да. Анткени азыр көрүп атасыңар, тилекке каршы биздин коомдо мындай дискриминациялык сөздөр, пропаганда, манипуляция, бири-бирибизге мындай тийишип, абройубузга шек келтирип, басмырлап сүйлөгөн, ошентип топ-топторго бөлгөн, көз карашка жараша бөлүп салган соц тармактарда дагы жөнөкөй жашоодо ушундай аябай калыптанып кетти да, көнүмүш адатчы. Биз ошого чөгүп баратабыз да, бири-бирибизди бөлүп жарып. Өзүңөр билесиңер, бөлүп жарылган ынтымагы жок жерде ырыскы да жукпайт, эл да көтөрүлбөйт, эч кандай алдыга жүрүш да болбойт. Андан сырткары эң коркунучтуусу, бизге сырттан же болбосо кандайдыр бир күчтөр кол салса, биз эч нерсе кылабыз да. Азыркы учурда эми дүйнөдө болуп аткан окуялардын аркасы менен көрүп атабыз, элге ынтымак, мындай ынтымакка келип, бирдиктүү иш алып барыш керек болуп атат. Омбудсмен катары эмне иш кыласыз? Омбудсмендин өзүнүн макамы ошондой да. Бийлик менен, мамлекеттик органдар менен адамдардын ортосундагы көпүрө болуш. Акыйкатчы сөзсүз түрдө адам укуктарын коргоо менен бийлик органдарын ошол адам укуктарын коргоого үндөш керек, көзөмөлдөш керек. Эгерде адам укуктарын басмырлап же бузуп атса, аларды кайра жолго тартып, түз жолго тургуза турган бул акыйкатчы да. Адам укуктарын коргой турган киши. Эми акыйкатчы кайсы бир деңгээлде саясий кызматта? Анан кийин саясий кызматта
отурганда ал каалайсыңбы ал жерде өзүнүн маданият болот, саясий жетекчи болгондон кийин. Анан бул жерде сиз саясий кызматта туруп саясатка каршы иштей аласызбы? Анткени мисалы жалгыз өзүң биринчиден жалгыз өзүң калып атасың. Экинчиден сен ал баары бир жетекчи болуп аткандан кийин ал системаны карашың керек болуп калат. Бул жака келгенде сиз өз алдынчалык иш алып бара аласызбы? Акыйкатчы өз алдынча иш алып бара турган макамга мыйзамга ылайыктагычы. Акыйкатчы биздин азыр мыйзам боюнча, конституция боюнча аткаруу бийлигине кирбейт. Мисалы ошол эле коңшу Казакстанда президенттин аппаратына кирген эме да, булчу статус кызмат. Бизде өз алдынча конституциялык орган, ошол биздин парламенттин адам укуктарынын жүзөгө ашыруусун мониторинг көзөмөл жүргүзүп турган орган да, көз карандысыз. Анан кийин эми коомдук саясий иштерде 20 жылга жакын тажрыйбам бар болуп калды. Буга чейин мынакей айтып атам, олигархтар менен деле, чоң саясатчылар менен деле иштеп келгем, бирок ошол эле Боршайкомдогу менин тажрыйбам, мен элден чыккандан кийин кайра кызмат бүгүн бар, эртең жок, кайра элге кайра барамды, сону түшүнүп турам да. Анан мынакей азыр даже шайлоого аттандымы, азыр элге чыгамбы кайка барбайм, кайсы регионго барбайм, мени тосуп ала турган, батасын бере турган эл табылат да. Тааныйт, келет, батасын берет. Мага ошол керек. Аны ага жетиш үчүн сөзсүз түрдө элге кызмат кылышың керек. Элдин кызыкчылыгы саясий топтордун кызыкчылыгынан жогору туруш керек. Анан азыр биз эми акыйкатчы катары элдин кызыкчылыгы менен биздин мамлекетти сактап калуу, мамлекетти аброюн көтөрүү максатка ошол тарапка кадам ташташ керек болуп атат. Эми мисалы дагы бир тактай турган нерсе да, ошол эле омбудсмен бул формалдуу орган же формалдуу кызмат катары да каралып келди. Мисалы буга чейин эле эми аттарын атабай эле коелу, ички иштер министри. Ошол эле маалда омбудсмендин билдирүүсүнө карата омбудсмен для меня не авторитет деген сөз бар да. Коомчулук аны билсе керек. Мен ал ким эле, ал мен тааныбайм дегендейчи. Анан кийин мисалы ошондойго келгенде омбудсмен эмне иш кылат? Мисалы эртең сиз омбудсмен болсо ошол эле УКМК же болбосо ички иштер министрлиги же дагы жанагы жазаларды аткаруу жетекчилиги атыр мага авторитет эмес деп коет да. Жокса ал айта берсин, мен өзүм ишим кыла берем. Кандай алымалда сиз эмне кыласыз? Эми буюрса андай кылышпайт деп ойлойм, анткени бул менин кыялыма дагы негизи акыйкатчынын макамына, мыйзамды көрсөтүү макамына жарашпайт да. Бул тилекке каршы мыйзам иштебей, адамдын ошол бир личностька байланыштуу иш болуп калган да. Анткени ортодон бир көмүскө сүйлөшүүлөр аркасы менен дос, аяш, кудалаш болуп кетиши беле бизде тыйылып калчу да көп суроолорчу мисалы. Менде андай жок. Анан биринчиден, экинчиден каалайбы биз мыйзам бузгандардын тизгинин тартышыбыз керек. Болбосо эгерде биз өзүбүздүн мамлекеттин ичинде адам укуктарын сактай албасак, айтып атпаймынбы, бизди адам катары, мамлекет катары, тең атаандаш катары эч ким көрбөй атпайбы? Ага жетишебизсек, биз бири-бирибизди сыйлап, биздеги мамлекеттин ичиндеги адамдардын укуктары сакталыш керек. Анан мыйзам боюнча акыйкатчы түздөн түз каалаган мекемеге, эгерде мыйзам бузулуп атабы, текшерүү менен барабы, бул мамлекеттик мекеме болобу, же болбосо бизнес болобу, же болбосо жарандык мамлекет мекеме болобу, түз кирип барганга, уруксаты жок кирип барганга укугу бар, биринчи. Экинчиден, ошол мыйзам бузуп аткан жерге өзүнүн акт реагирование деп коет, өзүнүн чечимин берип, ошол мыйзам бузууну токтотко деп талап койгонго укугу бар. Үчүнчүдөн, эгерде адам жарандарыбыз өздөрүнүн укугун коргой албай, социалдык каялуу топ болобу же кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, анда ошол адам укуктарын коргоо максатында сотко кайрылганга арыз бергенге да укугу бар. Акыйкатчынын макамы чоң. Жок, ал бирок укуктардын аткарылышы маселе ошондо болот да. Мисалы, сиз мага арыз жаздыңыз, мен сотмун. Мен баш ийем. Каралбаса ачыктайбыз да. Менин эң башкы куралым, ошол системада жүргөндөр мени пиарщисы деп жаманат кылганга аракет кылышат, бирок ачыктык бул күч. Демек, кайсы бир мамлекеттик мекемеде ошол мыйзам бузуулар же укук бузуулар болсо, сиз коомчулук менен алып коомчулук менен туура айтканда аракет кылганга аракет кылабыз, сөзсүз түрдө. Андан сырткары эң чоң бул талап, бул дүйнөлүк стандарт, ачыктык да. Ар бир ошол мамлекеттик ишканалардын, органдардын ачыктыгы, бийлик бултактардын бардыгы ачык болуш керек биринчиден. Бир гана купуя сырдуулук жанагындай адамдын жеке жашоосуна же болбосо кандайдыр бир аброюна шек келтире турган учурларда гана жабык болбосо, калган учурлар бардыгы ачык болуш керек. Бул бир. Андан кийин эгерде мен ойлойм, эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматты ээлеген адамдар атыргойчу же болбосо кыз киши же болбосо тура бер эчтеке кыла албайсың дей турган болсо, журналисттер бар, журналисттер менен чогуу иликтөө жасаганга мен даярмын. Ачыкташыбыз керек, атын ачык айтышыбыз керек, ким мыйзам бузуп атат, ким мыйзам сактабай атат, ким адам укуктарын тебелеп атат, ачык мамлекетти көрсөтүшүбүз керек.
Демек эртең сиз омбудсмен болуп калсаңыз биз менен тыгыз иштеше турган жетекчилердин бири болот экенсиз. Эми бул омбудсмендик болсун да эми сиздин ишмердүүлүгүңүз картка кайрылалы. Мисалы ошол эле жогоруда айтканыңыз борбордук шайлоо комиссиясында иштеп атканда айрым учурда жалгыз калып калчумун. Кайсы бир чечимдерди чыгарып атканда же добуш берип атканда деп. Эми ошол борбордук шайлоо комиссиясында иштеп жатып, ал жактын системасын билесиз да. Анан ногул өткөн шайлоолор, мына эртең шайлоо болгон жатат 2 күндөн кийин. Ошол шайлоолордун кандай болуп атат негизи? Эми мисалы сиз билесиз, эртең омбудсмен болуп барасыз, ушуга бир чараларды көргөнгө бир аракеттер болобу? Сөзсүз. Буга чейин деле иштеп келген акыйкатчылар акыркы 2-3 шайлоого көзөм менен байкоо жүргүзүшүп, өзүнүн сунуштарын, өзүнүн пикирлерин беришкен да. Акыйкатчынын бул жакта да иштегенге мүмкүнчүлүгү бар да. Анан эми бул жактагы эксперт бир эми чынап эле тажрыйбам чоң да, анан кийин сөзсүз түрдө байкаштырып карайбыз. Мыйзамдарды өзгөртүүлөр боюнча мен былтыр дагы өзүм кызмат ээлесем дагы бирок сунуштарды даярдап бергем, бирок тилекке каршы кабыл албай калган. Азыр бериш керек, иштетиш керек. Элдин ошол шайлоо укугун, мамлекетти башкаруу укугун кеңейтишибиз керек, ыңгайлатышыбыз керек да, ыңгайсыз дагы делечи. Бул бир. Экинчиден, бизде Кыргызстанда мен мындай бир дагы кандай десем, эми чоң мыйзам бузуулар болду деп болгон жок деп айткан бир гана шайлоону көрдүм. Канча жылдан бери. Бул эми ачык керек 2021 жыл болду президенттик шайлоо. Ошондо мурункудай административдик ресурс, добуш сатып алуу, ачык айкын күчкө салып деген иш болгон жок. Ачышыбыз керек. Ошол бир шайлоо. Анан мен ал шайлоону мен уюштурган да жокмун, ал шайлоого байкоо жүргүздүм. Ал шайлоого мен кайсы бир тараптарга жардам да берген жокмун да, как раз БШКдан кетип калгам. Анан таң калгам да, анан бир жагынан сыймыктануу сезими пайда болгон. Демек, эгерде азыр ушундук бийлик шайланып келгенден кийин бул планка, мисалы ошол нерсени жогору жакка койгондон кийин ылдый кайра түшпөйбүз деп ойлогом да. Жетишкендикти кайра жедирбейбиз депчи. Бирок тилекке каршы 2021 жылы жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болду жазында. Кайра башаламан, кайра добуш алуу, кайра административдик ресурс көрдүңөр, жана квартальный домком дегендер келишип кетип, шайлоочулардын тизмеси менен оюндар болуп, кайтадан ызы чолдук да. Экинчи референдумдагы, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу дагы. Анан могу күздө өткөн шайлоодо системаны көрдүңөр. Аралаш системаны киргизген негизи эле башынан мындай опырталдуу болчу. Анткени преференциалдык шайлоо системасы деген эмне? Ачык тизме болгондон кийин эл адашты. Ошону алдын ала айтканбыз да. Же бир мандаттуу эле кылса шек баарынан да, эгерде бул эл макул болсо. Эгер адамды шайлай турган болсо. Же болсо анда партиялык системаны калтырып аткандан кийин анда преференциалдыкты киргизип эле анда бир мандатын алыш керек болчу да. Анда баары эл өзүнүн кишилерин тандап алышпады. Мисалы, Ош тизмеден карап өзүнүн ошол иштей турган балдарын, кыздарын шайлап алышты. Көлдөн ошону шайлап алышты да, мисалы. Азыр аралаш болуп калып, тилекке каршы биринчиден эл адашты. 2 бюллетень, туура маалымат, абдан кыска мөөнөттө болгондон эл жакшы добуш бергенге, жакшы тандоо кылганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан кийин айымдарды көрдүңөр, айымдар менен жаштар кайра эле артта калып калышты. Анткени жанагындай башаламандык болду, анан баары ресурстук талаш болду. Анан үчүнчүдөн дагы эле тилекке каршы акчанын ролун биз шайлоодон жоготкон жокпуз. Баары бир акча өзүнүн байрактарда мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Эми ушул шайлоого келгенде кайсы бир партияга деле кирип кетүү мүмкүнчүлүгүңүз бар эле, аралашып, ошол партия менен чыкканга, же болбосо башка аймакты тандабай. Мисалы ошол өзүңүз же Бишкектен, мисалы, анткени сиздин өзүңүздүн билишибизче жүргөн аймагыңыз, иштеген аймагыңыз ушул Бишкек болду, жок деп туруп айылга барып айылдан койдуңуз, аймактан. Бунун максаты же болбосо бунун бир сыры эмнеде болду? Рахмат. Жакшылап изилдегенсиңер окшойт мени. Жок, негизи коомчулук бири-бирибизди тааныйбыз да, эми өзүбүз 6 миллион калк болсок. Негизи чынында бардык бул азыр шайланып келген көп партиялардын көбү, бардыгы десем деле болот, сунушташкан. Биринчи ошол 4 тизмесине кирип баштап барды. Анан билбейм, мен эми ар бир балким перфекционистмин да, бул жагынан перфекционизм ойнодум менде былтыркы эмеде. Ар бир тизмеде баары бир мен мурунтан күрөшүп, ошол административдик ресурсту, ошол коррупцияны, же болсо ошондой тең укуксуздукту алып барган, же болсо ошол системаны коргогон адамдар тизмеде бар болгондон улам аралашып баргым келген жок да. Кайсы партияга мүчө болсоңуз деле, ал партияда баягы мындайча айтканда коррупционер, же болбосо бюрократ дагы же дагы бир ушуга окшогон өзүңүзгө жакпаган персоналар болгон үчүн ал партияны каалаган жоксуз. Эми эмнеге Бишкектен эмес айылдан чыктым?
эми жүрөк ошем тартты да, мен элдин ошол жүрөгүндө орун алып, элди шыктандырып, жандандырып кете аламбы деген менде мындай эме болду да. Жети өгүз тоң, өзүм жети өгүздөн негизи кичинекейим жети өгүз болуп, албетте шаарда чоңоюп, эми шаарда. Баягы эле кыргыздан, бул баягынын кызы же болбосо биздин уруу деген дагы иштеген жок. Системаны кайсы бир деңгээлде кармандыңыз да? Жок, эмне үчүн анда электен же болбосо таластан? Аябай кааладым электен чыккангачы, чын айтайын, менин эмелеримди айтат, силердин коллегалар айтышы мүмкүн, ушул мисалы Гази менен деле Прагадач. Баткендиктер менен сүйлөшкөм, аябай кааладым, анткени эмнегедир билбейм, мен Баткенди өзгөчө жакшы көрөм да, анан кийин бирок алдын ала ошентип тактап, команда боло турган адамдарды тактап көрсөм, азыраак киши чыгып калды да, мындай барып эл менен иштешкенге, анан команда топтолгонго кыйыныраак болуп калды. Ошон үчүн негизи чын бул жагынан эме да, мен Баткенден барып бир мандат болбосо бизде мындай болуп калды да, сен шаарда чоңоюп каякта иштейсиң, баары бир баягы ата тегиңе барып, анан кийин баягы айтат да, биздин уруунун баласы өзүбүздүн кулун же болбосо биздин кызыбыз экен, же биздин келинибиз экен, колдоп коелу. Анан кийин мен азыр айтып атканым ушул болуп атат да, биз азыр сындап келип эле кайра баягы кыргыздын ошол уруулугун, тууган уруктугун, куда сөөктүгүн карманып, ошол өзүңүздүн туулган жерим деп туруп ошол жактан койдуңузбу? Жок, кичимекейимден баргым келди. Эмнегедир мен баары мага бияктан бишкектен баары күлө беришет, сен бишкекте чоңоюп өскөн менен, жашаган менен сен өзүң бишкектикке катары мындай эметпейсиң депчи, көрбөйсүң депчи, сен билбейм, мен да ошондой да, мен өзү анан чынында мен эмнегедир Бишкектен ой болгон акча жеңет деп, анткени Бишкектен чыга турган талапкерлер белгилүү болчу, алар капчыктуу талапкерлер. Андан сырткары мен ушул ишмердүүлүгүмдү мен кылган кыймыл-аракетимди көбүнчө чын айтыш керек, региондогу эл туура түшүнөт да. Көп эле эмес. Ошондочу мен чын эле мына эки райондон 3,5 миң добушка жакын алып келдим. Мен 17 талапкерден 3-чү же 4-чү болуп келдим да. Аркамда ошол эле менден 3-4 эсе жанында да көп акча короткондор калды. Иштеп жаткан ошол учурда депутаттар артта калды да. Анткени элде мен да ошол азыр эми түшүнүп турам. Биринчи болбой калганыңызга эмне тоскоол болду? Тилекке каршы биринчиден эркек талапкерлер, мырза талапкерлер өзүнчө коалиция болуп мага каршы иштегендери. Элден катачылык кеткен жок, бир гана элди бөлүп ошол жети өгүздүк тоңдук анан тияк анан кийин бул бияктан иш жашаган эмес, мектеп курган эмес, жол курган эмес деген сөздү талапкерлер айтып атышты, эркек талапкерлер айтып атышты. Анан кийин менин ошол командамды коркутушуп, агитаторлорго андан да көп төлөйбүз деп, көбүрөөк сандагы агитаторлорду акча төгүп, анан кийин менин баннерлеримди айырып, ошол тилекке каршы эркек мырза талапкерлер каршылык аябай көрсөтүштү. Мырза талапкерлер дейбиз, азыр ошол 36 аймактан 30 аял киши койгон экен. Талапкерлигин жанагы эмеден бир мандаттуу округдардан 30 аял киши койгон экен. Эч ким сөткөн жок. Азыркы тапта ошол депутат аялдардын саны деле бир 15-16. Эми эртең 1-май менен ушул Свердлов районунан 2 аял келип кала турган болсо, экөө тең аял киши жеңип ала турган болсо, ал деле мүмкүнчүлүк жок эмес. Анда дагы 18 киши болот экен. Эми бунуку парламентке караганда бул да аял кишилер көбүрөөк болот экен. 30% эмес. 30% эмес, бирок көбүрөөк болот. Анткени мурда 120 депутаттын 19 эле аял киши болгон. Эми ушул жерге келгенде гендердик саясат, бул деле кайра ушул омбудсмендин ишине кирет да. Гендердик саясат менен биз жөн эле аял затын түрткүлөп аткан жокпузбу үйлөнүүбүздө. Анткени дегенде мыкты иштей турган болсо, буга чейин да ушул суроону берип келгенбиз. Баягы электен өтүп мыктысы баары чыгып кетеби депчи. Мисалы ошол эле мурда гендердик саясат жок эле Роза Отунбаева чыкты. Ал президенттикке чейин жетти. Курманжан Даткабаров азыркыдан дагы күчтүүрөөк патриархат учурунда. Анан кийин ушундай болуп, балким биз татыктуу эркекке караганда гендердик деп жанагы пайыздыкты карап атып, балким алсызыраак болгон эжелерибизди, карындаштарыбызды алып чыга алабыз. Ыктымалдуулугу бар да бул нерседе. Эми кеп санда мен сапатта дегениңизге кошулам бир жагынан, бул бирок гендерлик дегенде карасаңыз, сиз келтирген эки мисал тейин биздин элибиз, мамлекет кандайдыр бир коопсуздукту жоготуп, кризис болуп турган маалда аялдык лидерлик чыккан да. Ошол эле Курманжан Даткабыз биздин ошол Россия империясы менен биригүүдө бизге кол салып, биз жок кылышабы же бирип кетебизби деген учурда ошол лидерликти алган да, катуу курчу убакытта. Анан кийин Роза Исаковнаны айтып атасыз, ал дагы эсиңиз билесиз 2010-жылы кайра эле мырза саясатчылар бир пикирге келе албагандан ичара
ошон үчүн убактылуу деп 1 жылга деп сүйлөшүлгөн саясий иш болгон булчу. Туурабы? Жарышка чыгып тең укуктуу жарыштан Роза Исаковна утуп келген эмес. Жок, ошентсе дагы биз электен мындайча айтканда баягы дарвинизм деп кое алачу. Жок, саясий кризис маалында бул убактылуу чара катары болуп атпайбы, түшүнүп атасызбы? Тең атаандаш болуп келген бизде ошол эле акыркы Мира Жаңгарачева шайланып келген болуш керек канчанчы жылдары илгери. Бирок алар дагы мындай кандайдыр бир чоң саясий күчтөргө таанымал мындай таянып келишкен. Азыр башка заман, азыр башка талаптар. Негизи ошондон бери аял кишилер ушундай тең укуктуу шартта шайланып келе элек. Тилекке каршы шайланбай калышы да мүмкүн. Анткени азыр жергиликтүү кеңештерге да көрүп атасыңар, бийлик тараптан катуу мындай саясий эрктин аркасы менен аялдардын санын көбөйтүштү. Тилекке каршы кезде мыйзам бузулуп калып, мырзалар өтпөй калып аткан учурлар болуп атат, анда мойын калыш керек. Ошон үчүн гендерлик саясат керек. Бирок мен дагы өзүм дагы ушул 2-3 күндөн бери ойлонуп аткам, кандай кылышыбыз керек? Аялдар өзүбүз атаандаштыкка чыкмайынча сапат жогорулап айткан да. Демек аялдар көбүрөөк болуш керек. Атаандаштык болуш керек. Аялдардын ортосунда. Жо эми гендерлик квотаны калтыргандан кийин анда кандайдыр бир атаандаштыкка биз келишибиз керек болот да. Анткени атаандаштык жок, жөн эле квота менен жаштарды эсиңерде болсо, эң биринчи жана партиялык тизмеге киргизгенде жаштар дегенде да анда дагы мындай тажрыйбасы жок, сүйлөй албаган, же болбосо мындай түшүнүгү жок жаштар деле шайланып келген учурлар болгон. Азыр эми жаштар сапаттуу жаштар келип жатат. Анткени жаштардын арасында атаандаштык чоң болуп атат. Биздин мундагы жаштардын кызбы эркектин айырмасы жок, атаандаштык күчтүү. Саясатка аралашып аткандарынчы. Эми ошол жерден эми аялдар деп өзүнчө бизде квота тургандан кийин аялдардын ичинде дагы, айымдардын ичинде дагы бир саясий атаандаштык болуш керек. Анткени эгерде азыр дагы шайлоо маалында байкасаңыз, журналист катары аял талапкерлер көбүнчө социалдык маселелерди айтат, бала бакчаны айтат, мектепти айтат, ден соолукту айтышат. Бүт бар, анан кийин партия либералдыкпы же социалдыкпы, кандай унуктагы партияга байланышы жок эле, аял дегенден кийин ошону айтып беришет да. Мен мисалга каршы эмнеге аял болгондон кийин коопсуздук маселелерин карай албайт, эмнеге коргонуу маселелерин карай албайт, биринчиден. Экинчиден ошол эле бюджеттик суроолорду эмне себептен экономиканы алдыга жылдырууну эмнеге аялдар тейлебейт? Эмнеге аялдар биз тейлейбиз, биз кыла алабыз деп айта албайбыз? Ал жакта калганга мүмкүнчүлүк бар да, туурабы? Бир гана социалдык тармакты эле. Социалдык тармак эң көйгөйлүү тармак, анткени бизде бюджетте мындай остаточный калдык, ашыкча бир аз калып калган тыйынды социалдык тармакка бөлүп берет да, социалдык тармакты көтөрүп. Бул жанагы ошол эле биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз, теңтуштарыбыз, аял затын айтайын. Булар тескерисинче ошого басым жазып аткан жокпу? Мисалы, андан башка айтайын десе, мисалы биз баягы өздөрүнүн ошол жагы менен, мисалы биз аялдар эркектерге караганда социалдык маселени көбүрөөк түшүнөбүз деген нерсени көп угабыз да, ошол эле талапкерлерде. Мисалы Атыр Абдрахматова барат дагы, мен аялмын. Мен эрмекке караганда ошол бала бакча маселесин мен көбүрөөк түшүнөм, эрмек аны түшүнбөйт. Деп тескерисинче ошого аялды заты өзү ошого басым жазып келет да. Билем, бирок ошону биз аялдарды ошол тематиканы көтөрүп чыгыш керек, анткени бизде ошол эле бизнес жакта, ошол эле мамлекетти башкаруу же болбосо экономика жакта абдан көп күчтүү кыз келиндер бар. Ошолорду чыгарып чыгыш. Эми маселе мындай болот. Атаандаштык жок деги башкысы, атаандаштык болуш керек биздин арабызда. Эми биздин ошол эже карындаштарыбыз балким дагы өздөрүнүн алып чыгуу же болбосо амбициясын дагы көтөрө турган болсо, алга деле жетет болушубуз керек. Анткени салыштырып келгенде азыр өсүү бар. Так ушул коомдук саясий тармакта аял затынын аралашуусу. Эми сиз жана Борбордук шайлоо комиссиясынан кеттим деп атасыз. Анын бир себеби шайлоо талапкер катарга чыкса, экинчиси бул иллюстрация деп атасыз. Жок, шайлоо анда болгон эмес да. Сиз анда бир эле максат иллюстрация болду. Эми бул өздүк иллюстрация болду. Борбордук шайлоо комиссиясы ошо ойдон калды, болгону бир адам кетти да, ал өзүнүн абийирдин алдында иллюстрация кылып кетти. Анан азыркы Борбордук шайлоо комиссиясы иллюстрация болгон жок да. Бир адам жок дегенде эле эсептесек 4 шайлоону өткөрүп койду. Төртөөнүн экөөсү чыр болду. Экөөсү элеби? Жок, чоң чыр болгонучу, чоң чыр. Калганы эми бул аймактан бир-эки сөз болуп эле ошо менен басылып калды. Жалпысынан жакшы баа берилген боюнча эле бүтүп калды. Чырлуусун экөөнү эле айталы. Эми кандай иллюстрация керек болот атат бизге? Жалаң эле Борбордук шайлоо комиссиясы эмес. Ошол эле омбудсмен аппаратында дагы иллюстрация кыласызбы? Анткени сизде азыр даяр программа бар да. Мен жогорку кеңешке барып кала турган болсом, эртең ошол депутаттардын алдында 1-2-3-5 деп пункттар менен ар бир нерсени айтам деп.
ошол иллюстрацияңыз жогорку омбудсмен институтундагы иллюстрацияңызды айтып бериңиз. Аккач институтунда мынакей айтса турган болсок 112 адам иштейт. Алардын ичинен 72 болуп калды. Ошондо 72 аппарат регионалдык өкүлчүктөрдүн кошкондо 40 топ экен да, техникалык персонал. Анан тилекке каршы буга чейин ошол акыйкатчы өзү дагы акыйкатчынын аппаратында иштегендерди дагы ошол кайсы бир тараптарга тыйын алып коюшкан, анан кийин кайсы бир тараптардын жеке адвокаты болуп алышкан деген да сөздөр угулган да. Анан бунун баарын биринчиден текшериш керек, экинчиден мен эми юрист болгондон кийин мага сөзсүз түрдө айтканым баардыгы далилденип кыла турган чечимим же болбосо кыла турган иш аракетим далил менен негиздүү болуш керек да. Ошондуктан эң биринчи бизде мыйзамга ылайык жаңы шайланып келген акыйкатчы өзүнүн аппараттын структурасын бекитет. Структураны реорганизациялоонун алкагы менен ошол буга чейин эмне аткан иш аракеттерге баа берилип, чынында системада 30-40 жылдан бери иштеп, бирок алдыга жылыш болбогон адамдар мен мисалы ошол системада калып калышына каршымын да. Баары бир жаңы күч, жаңы дем, жаңы кан келип туруш керек, заманга ылайык өзгөрүп туруш керек. Ар бир мамлекеттик орган болобу, жашоо деп өзгөрүп атпайбы туурабы? Анан бул бир, экинчиден регионалдык өкүлчүлүктөр боюнча дагы күчтөндүрүшүбүз керек ишти. Мунун баарына эми жетекчи болуп баратканда менин уулум 15 жашта, уулум айткандай дагы сен соло болгондон кийин, жалгыз өзүң башкарып аткандан кийин өзүң оюңдагы баардык ишти жүзүгө ашырсаң болот дейт. Саясий эрк жетет. Саясий эрк жетет, жетпесе мен аттанмак эмесмин, мен айтып атпаймынбы? Ушундай эми токпейлик деген түшүнүктү киришиз керек болот да. Мага эң башкысы кайра эле бул кызмат мына кеп БШКдан карасаңар өзүм кеттим. Мисалычы, кайра элге кетип калдым, кошунан колом, айылдарды кыдырып жүрөм, ыңгайлуу мага айтпаймынбы? Бул баалуулук да, элдин арасында калып калыш, эл менен мага жакшы бир нерсени үйрөтүштү мынакей шайлоодо региондо жүрүп, элим менен кошо байым дегенди айтсаң атыр тура депчи. Ушул нерсе да мага жакты да. Анткени мен элди аралап жүрөм деген сөз көп чыгат менден. Элим менен кошо байым дегенди мен айтпачу экенмин да. Менде ошол түшүнүк бар да. Азыр акыйкатчыга барганда дагы мынакей борбордук шайлоо комиссиясына барганда мен чынында эмнеге макул болгом, ачык айтам. 16 ошол кезде 15 жылга жакын шайлоо системасында жүргөндөн кийин мен ишенбестик болчу. Аны ойлондум. Бир адам системаны өзгөртө алабы, өзгөртө албайбы деп. Өзүм да ойлодум да. Мейли мынакей азыр мага бардык Бошойкомго мүчө болуп баргының деп ишеним көрсөтүп аткандан кийин мен өзгөртө алам, өзгөртө албайм деген бир гана максат менен баргам. Анан өзгөртө алдым да. Анткени 4 жылдын ичинде билинбеген жолжоболордун көбүн кырылышып атып, канчалан ызы чуу менен алкасы менен журналисттер менен эл аралык уюмдар менен иштешип атып, талкуу кылып атып, көндүрүп кабыл алдырдым. Көп нерсени өзгөрттүм ички билинбеген процедуралардан. Бул бир, экинчиден ар бир биздин кыргыз жаранга эми көбүнөсүнө ошол кездеги бийликтерди алдап атат. Шайлоонун форматы, стандарты, мыйзамы ушундай деп жеткиргенге толук кандуу мүмкүнчүлүк болду менде. Элде, эстеңерби, ошондо мен айтып чыкпасамчы, бармак басты көз кысты болуп эле, демек чын эле ушундай болуп калыптыр да, ошондой болуптур да деп эле эл эчтеке дей алмак эмес да, туурабы? Десе кайра эле кагазды көрсөтүп, туураланган кагаз менен басып коюшмак. Андай болгон жок да. Демек бир адам ушундай канчалык күч, кандай гана коркутуу, кандай гана үстөмдүк болбосун, адам системаны өзгөртүп алат. Адамдан, каалоодон, ниеттен да көз каранды. Сизде 3 кызмат турат. Омбудсмен, депутат, БШКнын төрайымы. Кайсысын тандайсыз? Албетте мен депутаттыкты тандап келаткам, тандап келмекмин. Эмне себептен? Анткени актан мыйзам кабыл аласың. Түздөн түз. Азыр акыйкатчы катары мен көзөмөл жүргүзүп, байкоо жүргүзүп, мониторинг кылып, анализдеп, мен мыйзам долбоорлорун даярдап депутаттарга берем. Бирок сиз БШКнын төрайымы болсоңуз, ошол чыныгы татыктуу депутаттар келгенге көбүрөөк кадам жасамаксыз да. Мисалы сиз депутат болдуңуз, 90 депутаттын бирөөсү бол 89 кесиптешиңиз бар. Сиз бир мыйзамды алып чыктыңыз, 89 каршы шайлап койду. Ага караганда балким БШКда отуруп көбүрөөк таасир бермексиз. Жок, депутат катары макамың жакшыраак, элдин колдоосу бар. Андан сырткары мен өзүм кылган бир ойго ишенип кылганда мен башка адамды шыктандырып, ишендирип кеткенге мүмкүнчүлүк өзүмдө касиетим, кандай менде навык эме бар да. Анан мен мындай коалиция түзүп, команда түзгөнгө дагы менде уже мындай эме бар да. Ошондо иш кылганга мүмкүнчүлүк бар. Анан эмнеге БШКнын төрайымы эмес? Мына элим бар айтат да, мачы. Элиме албетте рахмат турат үчүн. Бирок системадагы аткаруучу катары өзгөртө албайсың. Чоң өзгөртүүгө барыш оор экен да. То есть мен системаны мындай жанагы кичинекей аккан суудай болуп, булактай болуп уруп тешип чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок шарт алмаштырганга системанын ичинде аткаруучу болсоң, демек Атыр Абдрахманова эртең БШКнын төрайымы боло турган болсо ушул эле шайлоо өткөндө. Жок. Атыр Абдрахматова ошон үчүн БШКнын төрайымы болбойт. Жок, болуп калса. Болбойт. Демек азыр бүгүнкү биздин шайлоо системабыз
начар. Мен айтып атпаймынбы БШКнын төрайымы болуп деген негизи эле максатта ниетте жок болчу, андай жоопкерчиликке элди алдай албайм. Демек ал жерге мен барып кала турган болсом элди алдашым керек экен да. Сиз барсаңызбы? Жок, демек мен бир образын айтып атам да. Ар бир кишинин Демек анда БШКнын төрайымы, төрагасы элди алдоого мажбур болот. Бүгүнкү система менен. Жок. Бирок эми так айтпай эле коеюнчу, өздөрү жооп беришсин. Ар бир адам өзү үчүн жооп берет. Мен мисалы барбайм. Эртең жогорку кеңеште сиздин талапкерлигиңиз көрсөтүлүп атат. Омбудсмен катары эми келечекте ушул жерде Кыргыз Республикасынын омбудсмени Атыр Абдрахматова деп дагы маек кылгандай бололу. Буюрса, рахмат. Анан кийин максаттарыңызга жетиңиз деп тилек кылалы, анткени ал жерде сизден башка дагы талапкерлер болушу мүмкүн. Жалгыз талапкерлер болгондо да өтпөй калышыңыз ыктымал. Бүт нерселер бар. Кубандырган нерсеси бизде жаштар келе атабыз. Буюрса. Өзүбүз барбасак дагы ошо биздин муун жогорку кеңештеби башка жакта өзүн көргөзүп атат. Демек бизде өзгөрүү болушу ыктымал, жакшы жагынан. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап атабыз. Ал эми цензурасыз сүйлөшкөн нерсебиз бул омбудсмен институту жана ошондой эле жогорку кеңеш, депутаттарды шайлоо комиссиясы жана ошондой эле ал жерде борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп келген Атыр Абдрахматованын ишмердүүлүгү болду.